Gün жылуусуна тартканы алыскы Актылар районундагы жака сүрөөнчүлүк кооперативдер тыным эмне экенин билишпейт. Антип чамлышпаса, айдап себүүдөн кечигип, төгүлгөн мээнеттин көбүнүн текке кетип калуу коркунучу чоң. Андан калса аймакта анын продукцияларынын канын жерге тамызбай, ала тедектешкен фермерлеринен дыйкандар абдан көп. Тилекке каршы кооперативдин баарысынын муктаждыктарын канааттандырууга чамасы чак. Элдер үрөөндүн мындай асылдуулугун көрүп, жакшы үрөөн айдаш керек экенин билип калды. Мына былтырда Россиядан көп үрөөндөр келди эле. Ошолорду айдап, ошонун дамын татып, жакшы үрөөн сепсек, жакшы түшүм аларын билип калышты элдер. Чындап эле өткөн жылы Нарын облусунун дыйкандарына товардык насыят түрүндө Россиядан жана Казакстандан алынып келген үрөөндөр берилген. Алгачкы жолу айдалгандыктан түшүмдүүлүк өтө жогору болуп кетпесе да, Теңир Тоо жергесине мүнөздүү суукка байымдуу экендигин көрсөткөн. Адистердин пикирлеринде мындай жагдай алардын жергиликтүү климатка ыңгайлашаарынан жана бара-бара алардан мол түшүм алынарынан кабарлайт. Бирок эсептөөлөр тастыктап тургандай, дыйкан чарбаларынын бириндеп айдагандарына караганда биргелешкен жамааттардын көрсөткүчтөрү кыйла жогору. Мына ушунун өзү эле кооперативдешүүгө убакыттын келгендигин айгинелөөдө. Кооперативге бириккен жакшы. Мисалы алсак, ар бир дыйкан деген 1 гектардан алып 1 гектардан суу талашат. А кооператив деген 20 гектар алса, 20 гектарга бирлик киши алат дагы, бирлик киши төлөйт, бирлик киши эзертишет, бирлик киши суу алат да сорат. Уюштуруу жагына оңой болот да. Ошол эле учурда Нарын облусунда айдоянттардын татыштыгы үрөөнчүлүкпү же башкабы кооперативдер менен чарбалардын арымдарын аксатууда. Маселен, жогорудагы жака сүрөөнчүлүк кооперативдин пайдалануусундагы 35 гектар жер өтө эле аз. Демек, ушул сыяктуу объекттерди эч нерседен кем кылбай колдоо көрсөтүү зарылдыгы курч. Мында биринчи кезекте жергиликтүү элдин активдүүлүктөрү чоң роль ойномокчу. Элдерди дагы ошол өзүңөрдүн үлүшүңөр болобу же аренда менен кирип, биздин үрөөн чарбага ушундай үрөөн өндүрүп, мамлекетке өткөрүп, мына дотация алып, бизге кошулгула деп атабыз эми. Бир топ адамдар кошулабыз дегендер бар. Калыстык иретинде Нарын облусунда бир чоң чарбага биригүү кооперативдерди уюштуруу аракеттери бир нече жылдардан бери жасалып жаткандыгын айталы. Бирок азырынча алардан майна аз. Мунун кесепетинен которуштуруу айдоо, таптакыр унутулуп, жер эрозияга учуроодо. Ошол эле учурда эмгектенүүнүн жамааттык жолун тандашкандардын таштары өйдө кулап, аздыр көптүр алга илгөөлөр жана чарба жүргүзүүнүн мыкты үлгүлөрү бар. Жалатан сөз болуп жаткан каарманыбыз жакында Кытай Эл Республикасынан мына бул экструдер жабдуусун сатып алган. Бул жабдуу негизинен жемди жылытууга ылайыкташтырылган. Ал попкорн түрүндө чыгат дагы, анын аш болумдугу 90-95% түзөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Актала району.